Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге балдарыңыздар мектепте окуган болсо, бир керектүү кеңеш айтайын. Мен дагы балам кызым 2-3 класс. Кызымды баламды карасам, 3 класс кызым 5 китеп көтөрүп барат экен, 5 сабак болсо. Анан сумкасы оор, автобуска отурганда дагы, ал келатканда да кыйналат, чарчайт. Өзү кичинекей болсо балдар 2-3 класс, анан ойлонуп отуруп, мектепте мугалимдер берген китептерди ошо жака калтырттым, шкафтан орун алып берип, эжесинен сурап. Анан үйгө жаңы китептерди алып берип койду. Канча китеп болсо ошончо. Үйдөн тапшырманы бул китептерден аткара берет. Ал эми мектепке барганда болсо ошол китептерди ошол жактан колдоно берет. Ишенимдүү, эч ким тийбейт. Мына ушундай кылдык. Ата-энелер эгер балдарыңарга сумкасын көтөрүп барып келиш оор болуп аткан болсо, ушул жолду колдонсоңуздар болот. Мен сиздерге сунуш айтам. Демек үйгө жаңы ойдон тура берет, окуй берет. Ал эми мектептин китеби ошол ойдон мектепте тура берет. Анан урматтуулар, үйдө отурган аталар, апалар, жумушта таксо эткендер, мына таза шапалакты колдонсоңуздар болот. Бир апа ооруп баспай калган, Толгонай деген апа ушундай шапалак менен колдонуп, дайыма өзүн чапкылайт. Муну менен кан жүгүрөт, жакшы өзүнүн колдору иштейт дегендей эң мыкты мен силерге шапалакты сунуштайм.